Түркістандын эң музыкалдуу каналы бардыңыздарга кутман кеч каалап, кефир берүүсү өз убактысы менен программабызды баштап жаткан кезибиз. Албетте бардыңыздарга маалым болгондой эле биздин бүгүн 21 август күнгө жума бизде кефир берүүбүздө атайын конокту чакырып бир теманы тандап, ошол тема биздин көрүүчүлөргө кандайдыр бир таасирин, пайдасын тийгизе тургандай кылып өткөрүп келебиз. Бүгүн дагы бир өзгөчө теманы тандап, бүгүн дагы бир өзгөчө программа болот деген ойдомун. Бүгүн дагы биздин коногубуз бар, атайын чакырылган конок менен бираздан соң тааныштырып өтөмүн. Эмне жөнүндө баштайбыз? Баягы кепти керек жерде кереметине жеткире сүйлөй билген, аудиторияны башкара билген, адам менен тил табыша билген адамдарды биз чечен адам деп коет экенбиз. Мына ошол чечендик искусствонун ээси болгон адам баягы көптөгөн ийгиликтердин багындырып, көптөгөн жетишкендиктерге жетип келет. Мына ушул сапатты же болбосо ушул өнөргө кантип ээ болом деген суроо бардыңыздарда туулса, бүгүн ушул суроолорго кененирээк жооп ала алабыз. Себеби дегенде бүгүн оратордук искусствонун тренери конокто Нурзат Жоргоева. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келиңиз. Рахмат. Жакшы, эфирге кандай даярдык? Бардык суроолорго жооп берүүгө даярсызбы? Даярмын. Эгер менин жардамым көрүүчүлөргө жардам берсе, эгер менин кеңештерим, кеңештерим көрүүчүлөргө жардам берсе, анда мен абдан кубанычта болом. Урматтуу көрүүчүлөр, бардыңыздарга жакынкы арада жакшы жаңылыгыбыз бар. Кээ бирлер биле элек болсо, баягы биздин көрүүчүлөрдүн саны көбөйдү. Себеби дегенде дециметрлик көрсөтүүгө дагы чыга баштадык. Жөнөкөй каналдардын тизмегине кошулдук. Пульттан издеп көрүп таап, биздин катарга кошулуңуздар. Бүгүн интернеттен онлайн сабактарды, оратордук искусстводон онлайн сабактарды алып келсек, бүгүн телевизордун экраны аркылуу бекер оратордук искусстводан сабак алууга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал үчүн өзүңүздү кызыктырган суроолорду даярдап туруңуз. 56 46 85 номерлери кызматта. Facebook, Одноклассники, Instagram аркылуу дагы бизге байланышка чыгып, суроолоруңуздарды, каалоо тилектерди, кандайдыр бир ой пикирлерди ошол жака дагы калтырып турсаңыздар болот. Бардыңыздарды күтөбүз, байланышка чыгыңыздар. Ал эми бүгүнкү маекти алып бара турган Анархан Садралиева. Биз болсо өзүбүздүн кебизди баштайлы. Эң алгачкы суроом мынакей, Нурзат айым, көптүн оратордук искусство боюнча окуу борборлорду издесең эле, баягы мугалимдерине карасаң, көп жерлерде орус тилинде берилет экен да, бирок сиздердики кыргыз тилинде берилет экен. Анан кайсы убактардан баштап бериле баштады? Жана өзүңүздөрдүн окуу борборуңуздар туурасында кеп баштап берсеңиз. Биздин окуу борбор негизи 8 жылдан бери иштеп келет. Точка бифуркации деп аталат. Былтыртан баштап эле биз кыргыз тилинде сабак берип баштадык. Буга чейин сабактарыбыздын баардыгы орус тилинде болуп келген. Бизге көбүнчө кайрылуулар көп болуп баштады да, кыргызча эмнегедир бизде сабак жок депчи. Анан анын үстүнө бизде мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча программалар көп иштелип жаткандыктан, эмне үчүн биз өзүбүздүн тилибизди өнүктүрүүгө, ошол өнүктүрүү боюнча иштеп чыкпайбыз деп, чечендик өнөр, ораторский искусствону кыргызча которуп, чечендик өнөр деген курс ачтык. Негизи эле ораторский искусство менен чечендик өнөр бири-бирине бир аз окшошпойт. Себеби дегенде кыргыздарда чечендик өнөр бул тубаса өнөр деп айтылып келсе, оратордук искусство бул деген адам өзүнүн аракети менен өзүндө өстүрүп, өркүндөтүп алса болот деген изилдөөлөр бар. Ошон үчүн негизи эле азыр ораторский искусствону кыргызчага которгондо сөздөрү дагы, негизи сөзмө сөз которгондо дагы, адаптациялап которгондо дагы бир аз бири-бирине дал келбей жатат да. Кандай которулат экен ушундо? Оратордук искусство ошол боюнча эле которулат экен. Демек, чечендик чеберчилик бул башка болуп калат. Башка болуп калат. Нурзат айым, кечиресиз, азыр көрүүчү келип калган экен, көрүүчүн каалап анын маекти улатабыз. Кутмандуу кечиңиз менен көрүүчү, кош келипсиз. Алло, саламатсызбы? Алло, Саламатсызбы? саламатчылык. Атыңыз ким? Мен эфирге суроо берейин дедим эле. Сиздин эмеңизге кантип жазылса болот? Ораторский мастерствого. Сурооңузга чоң рахмат. Сиздин сабактарыңызга кантип жазылсак болот дейт. Биз деген интернетте барбыз, азыр деген бардыгыбыз эле интернет аркылуу иш алып барып калбадыкпы, Facebook'та барбыз.
оратордук искусство деген өзүнчө бир баракча бар, ошол жакта барбыз. Эгер кааласаңыздар мен телефонумду таштап кетем бул жерден. Анан түз эфирдин тышкары чалып алсак, алсаңыздар болот, бизге жазылсаңыздар, биз ар дайым сиздер менен иштешүүгө даярбыз. Жакшы, келиңиз, жанагы сүйлөшүп бараткан жерибизден эле улантайлы. Чечендик чеберчилик эмне? Кыскача сөз менен айтканда, оратордук искусство эмне? Түшүнүк берип өтсөңүз эми. Эки башка болсо эгер. Чечендик чеберчилик негизи кыскача айтканда, бул кыргыздардын түшүнүгүндө бул адамда тубаса жаралат, табияттан, жаратылыштан берилет. Оратордук искусствону бул адам өзү аракети менен өзүндү өркүндөтүп алса болот. Негизи эле чечен адам десе эле биз сөздү ырдай куюлтуп сүйлөгөн адамды түшүнөбүз да. Бирок оратор сөз эле эмес, анын сырткы келбети, турган турпаты, колдорунун кыймыл аракети, дикция, үн бардыгы ошонун ичинде да. Чечендик өнөр бул жөн эле баягы сөз эле. Оратордук искусство бул адамды толугу менен алганда ошондой болуп эсептелет. Демек, чечендик өнөр эмес, бүгүн оратордук искусство туурасында сүйлөшөбүз, Көбүнчөсү ошондой болуп калат го. Жакшы, кепти ары көздү улайлы. Бул сиздин кесибиңиз, бул кандай десем, сабактан канча жылдан бери берип келесиз? Өзүңүз туурасында айтып берсеңиз, эмне үчүн бул кесиптин ээси кантип болуп калдыңыз? Сиз деле балким башында сүйлөй албаган адамдардын катарында болуп атсаңыз керек. Албетте, негизи эң кыйын мыкты ораторлор башында эл алдында чыгып сүйлөөдөн корккон, сөз байлыгы начар адамдар болуп эсептелинет экен. Мен дагы бул кесипке мындай капыстан келип калдым десем болот. Себеби дегенде менин өзүмдүн кесибим эл аралык байланыштар боюнча адисмин. Мамлекеттик кызматкер болуп иштегем, университеттерде мугалим болуп иштегем. Анан мен деле ушул эл алдында чыгып сүйлөгөндөн коркчумун. Кээде атайын сөзүмдү камдап, даярдап келип деле эмнегедир ошол сөздөрүмдү унутуп калчумун. Коркчум, жүрөксүнүп, баягы бардык сөзүмдү унутуп, ушунчалык толкунданып кетчүмүн да. Анан бул мага керектүү нерсе болгон үчүн мен аябай изилденип, башында орусчасын окудум. Ушул өзүм жана айтып кеткен центрге келип окуп баштадым. Биздин башка агайыбыз бар, ошол кишиден окуп үйрөнүп жүрүп, барып аны аркалап, кайра анын окуучусу болуп иштеп, анан анын жардамчысы болуп иштеп, акыры анын жанындагы чогуу тренер болуп иштеп калдым. Жакшы, ушул окуу жай туурасында сөз болгондон окуу борборунун туурасында айтып өтсөңүз, баягы курска келип жазылды. Эгерде мен барып жазылсам, окуу программасына эмнелер кирет? Канча убакытта баягы мыкты оратор болуп чыкпасам дагы, баягы кандайдыр бир сапаттарга ээ болуп, толкуноолорду жое алат дермин. Биздин мектепте негизинен баягы көп эле азыр ораторский искусство боюнча курстарга барсаң 1 айда, биздики 3 ай, бир жумада 2 жолу окутабыз. Анан эң негизгиси бардык нерсе, адамдын дикциясынан баштайбыз, үнүн, сөз байлыкты кантип көбөйтүү керек, эл алдында чыгып сүйлөп атканда ошол коркуу сезимдерин кантип жок кылыш керек. Биз дагы камера менен иштейбиз. Камерага ар дайым окуучуларыбызды тартып, өзүлөрүнүн кемчиликтерин көргөзүп, негизи эле ораторский искусство бул кандайдыр бир ыкмалардан турат да. Бул жанагы спорттой эле. Машыгыш керек. 1-2 эле жолу келип, бардыгын же болбосо китептен окуп үйрөнүп алып болбойт. Бул жерден кадимки эле спорттогудай тренер керек. Ошол киши окуучунун кайсы жакта кемчиликтери бар изилдеп чыгабыз биз тренерлер. Анан ошол кемчиликтерин жоюп, кайра аларды артыкчылык кылып бергенге жардам беребиз да. 3 ай окутабыз. Анан кааласа калган дагы өнүктүрөм десе, 3 айдан кийинки окууга бекер эле келе берсе болот, себеби кайталанат окуулар. Кээде болот да киши баягы кайра кайталап окугусу келет, ошон үчүн 3 ай окутабыз, сертификат беребиз. Калган окуулары өмүр бою бекер десем болот. Демек, баягы сиздердин оюңузчарда бирок 3 айда өздөштүрүп кетсе болот, эгерде баягы адамдын эс тутуму жакшы болсо, баягы өзү дагы кандай жигердүү болуп. 3 айдын ичинде оратор чечен болуп чыгып кетпейт. Бул түшүнүктүү нерсе болсо керек. Биз 3 айдын ичинде эң негизги ыкмаларын беребиз.
жанагы эле айтып кеткен суроолор боюнча ошол кантип жок кылуу биз көнүгүүлөрдү беребиз. Жанагы айтпадымбы, спортсмендерге тренерлер кайсы бир машыктыруу боюнча көнүгүүлөрдү берет да, биз деле ошондой көнүгүүлөрдү беребиз. Анан ал киши аны 3 айдан кийин ары өзү дагы иштеп өнүктүрүп алса болот. Жакшы, бизди көрүүчү келип калган экен. Ушул жерден дагы сөздү улантабыз. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү? Атыңыз ким болот? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, атыңыз? Атым Айдай. Айдай. Эчесизден адресиңиз кайсыл жакта айтып коесуз толугураак? Даректи. Айдай, даректи билгиңиз келсе, эфирден тышкары бизге байланышка чыксаңыз, Нурзат айымдын номерин сизге берип, жана кайсыл жактан үйрөнүп кетүүнү, кайсыл жакка барып жазылыш керек экенин айтамын. Жанагы Facebooktагы даректи дагы бир жолу айтып коесузбу, суранып жатат. Facebook'ta мага кайрылсаңыздар болот. Менин атым Facebook'ta Нура Жургоева. Же болбосун ораторский искусство деген баракча бар. Же ошол жака, же түз эле мага кайрылсаңыздар болот. Ар дайым сиздер менен байланышканга даярмын. Жаңы эле сүйлөшүп жаттык элек. Мисалы үчүн кыргыз тилинде кылдыңыздар. Анан көбүнчө кандай адамдар сиздерге кайрылып жатат? Негизи бизге көбүнчөсүн мамлекеттик кызматкерлер, анан студенттер келет. Анан атайын окуучулар болот, алар деген жанагы саясат менен иштешкен кишилер болот. Булар группага келишпейт, буларды жеке окутабыз, себеби дегенде же болбосо партиялар менен иштешебиз. Ошол саясатчылар, студенттер, анан мамлекеттик кызматкерлер. Көбүнчөсү ошолор. Жакшы, буга чейин айттыңыз, оратордук искусствону багы 3 айда үйрөнүп кеткендер үйрөнөт, кээ улантыр болот депчи. Негизинен болобу, мынакей 3 ай сабакты алды адам, өзүнүн толкунданганын, элдин алдына чыкканды үйрөндү, бирок бир нече убакыт өтүп, кайра унутуп калган адамдар болобу, кайра кайрылып дегендей. Болот. Мен өзүм ошондой болгом. Себеби дегенде айтып 3 ай аз, 3 ай чынында аз. Баягы окуу процессинде гана киши чындап талыкпай иштейт экен дагы, курс бүткөндөн кийин сертификатты алгандан кийин эмнегедир баягы көнүгүүлөрдү жасабай калышат элдер, көбүнчөсүн окуучулар. Анан кайра 1-2 айдан кийин кайрылып келишет. Баягы эле алар өзлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү менен колдонуп, бекер кайра келип, кайра өнүктүрүшөт аларын. Бул деген сөзсүз айтып атпаймынбы, талыкпай иштеш керек. Жок дегенде 2 жыл. Ошондо гана жыйынтык болот. Жакшы. Мынакей аудиториядан тышкары, публиканын алдына чыгуудан тышкары дагы камерада иштөөнү да үйрөтөбүз дедиз, Жок, камеранын алдында иштөөнү үйрөтпөйбүз. Бизде мектебибизде камера бар. Ошол жерден камерага тартып өзүн көргөзөбүз. Ошондо алар мындай жыйынтык чыгарышат да. Себеби дегенде оратор деп айтып кетпедимби? Бул оратор бул жөн эле сөз сүйлөгөн киши эмес, бул негизи эле турган турпат. Кантип туруш керек эл алдында. Колдор кантип кыймылдаш керек, көз кандай болуш керек, үн жада калса дем алуу башкача болуш керек. Ошон үчүн камера керек да. Биз бирок камеранын алдында иштөөнү биз окутпайбыз. Сиздин иштөө практикаңызда дегеле мондай болду эле, мисалы үчүн табиятынан өтө тартынчаак адамдар болот. Келгени багы чечим чыгарып келди курска. Бирок 3 айда жыйынтык чыккан жок. Ушундай адамдар болду эле. Таптакыр жыйынтык чыкпаган адамдар болбойт. Себеби эгер таптакыр келбей койсо, эч нерсе кылбай койсо, биз 1 айдын ичинде эле билип коебуз андай кишини, андан ары курска келбей эле коюусун суранабыз да. Себеби дегенде бизге эң маанилүү, бизге келген окуучулар кандайдыр бир жыйынтык менен кетиш керек. Эч нерсе кылбаса, эч нерсе жанагы көнүгүүлөрдүн бирин да аткарбаса, сөзсүз түрдө жыйынтык болбойт. Негизинен жанагы эл алдында коркууну жоюу үчүн көбүнчөсүн биз полевой тренинг деп коебуз. Элге эшикке чыгып атайын окутабыз. Эл алдында коркууну биз чогуу, мен өзүм чогуу чыгып, ошолор көнүгүүлөрдү жасайм. Сыр болбосо кызык болуп кетти. Кандай көнүгүүлөр эл алдына чыгып? Мисалы үчүн көчөгө чыгып. Мисалы үчүн мындай болот эмеспи? Көбүнчөсү тартынчаак, уялчак киши кандай кылат? Эгер көчөдө кетип баратып, бир кандайдыр бир мекемени сурагысы келсе, же бир нерсени сурагысы келсе, элди издеп, бир жоош, жумшак кишини издеп,
ошол кишиден сурагысы келет маалыматты. А биз кайра ушунчалык агрессиясы бар, шашып бараткан кишини табабыз дагы ошол кишиге жөнөтөбүз да. Ошол кишиден сура депчи. Ал киши мүмкүн жооп бербей коюшу мүмкүн, кагып салышы мүмкүн. Маселе анда эмес. Маселе тигил киши барып ошондон сураганда коркунучу барып жоюлат да. Мындай көнүгүүлөр абдан көп. Бул эң жөнөкөйү мисалы. Жакшы күнү экен. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы көрүүчү? Алло, саламатсыздарбы? Атыңыз? Мария Жолдошова. Кандай суроо болот? Жашоосундагы эң кыйын суроо кайсыл суроо болду эле? Ошол суроону жооп берсе. Жакшы суроо болду. Жашооңузда эң кыйын суроо кандай болду эле? Оратор катардагы сизге көп суроолорду беришсе керек. Көп эле болсо керек. Ошон үчүн бирөөсүн да эстей албайм да. Мындай кылып эстеп көрүңүз. Багы эл алдына чыгып сабак берип жатасыз, бирок бирөө ыңгайсыз суроо бергенде өзүң жогот коесуң го. Ар бир адамда эле болсо керек. Ошондой учур балким калгандыр бир эсиңизде. Эсимде андай айтып атпаймынбы, ораторский искусствого келгичекте менде өзүм тартынчак болгондуктан андай нерселер көп болгон. Эгер бирөө болсо мүмкүн жаттап калмакмын, көп болгон. Бирок ушул ораторский искусство менен иштеп баштаганда мен кээ бир организацияларга барып сабак өтөбүз. Ошол учурда мен билбеген нерсеге боюнча суроо берип калышым мүмкүн да. Ошол кезде атайын жанагы эле ораторский искусствонун ыкмалары бар. Билбеген суроолорго ошол учурдан кантип чыгып кетиш керек. Дароо ушул жерден бөлүшүп өтүңүзчү. Ыкмалар көп. Абдан көп. Мисалы үчүн анын эң мындай жөнөкөйлөрүнүн бири, эгер суроо берсе, ага мен жоопту билбей калсам, кантип чыгып кетем. Мен кайра ал суроону мага суроо берген кишинин өзүнө узатып коюшум мүмкүн да. Жакшы суроо экен. Сиз кандай элесиз? Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз, андан кийин мен сизге жооп берейин деп ошентип чыгып кетиш мүмкүн. Мисалы үчүн. Жакшы. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер Кей-Муз каналында Кефир программасын көрүп жаткан кезиңиздер. Бүгүн күнгө жума, эртең эс алуу күндөрү. Мынакей бүгүнкү тема өтө бардыгыңыздар үчүн кызыктуу десем болот. Оратордук искусство түз эфирден үйрөнүп жатабыз. Бүгүнкү биздин тренерибиз Нурзат Жургоева. Оратордук искусствонун сүйлөгөнчө көрүүчү келип калыптыр. Көпкө күттүрбөй калайлы. Саламатсызбы көрүүчү? Көрүүчү, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кош келиңиз, атыңыз? Мария Жолдошова, баягыла. Кандай суроо? 9-класска чейин эң кызыктуу болгон учурун айтып кетсе. Эң кызыктуу болгон кандай? Эң кызыктуу болгон учуру 9-класска чейин. 9-класска чейин аны эстейби? 9-класска чейин эң кызыктуу болгон учурум дагы эле ушул ораторский искусство менен байланыштырып айтып кетейин. Мен негизи аябай уялчак кыз болчумун мектепте окуп жүргөндө. Анан дал ошол 9-класста мен лицейде окугам. Бир кандай кайсы бир майрамда, кыргыз тили боюнча майрамда болуш керек, мага бир ыр эл алдында айтканга жатта деп беришти да. Ошол ырды, же болбосо 4 сап эле ыр, ошол ырды жаттагам. Жакшы эле жаттап, аябай даярданып келгем дагы элдин алдына чыкканда баягы чоң актовый залда болгон. Бир 100дөн ашык көрүүчүнү көрдүм дагы, ошончо көздү көрүп өзүмдү жоготуп салдым. Ырымдын баш аягын таппай калдым. Анан мамлекеттик гимнди ырдап акыбалдан чыгып кеткем. Ошол эсимен кетпейт. Жакшы амал таптырсыз. Жакшы, көрүүчү сурооңузга жооп толугу менен алдыңыз деген ойдомун. Ардактуу Кей-Муз каналынын көрүүчүлөрү, бардыгыңыздарды байланышка чыгууга чакырабыз. 56-46-85 номерлери кызматта. Бүгүн келип бекер оратордук искусстводан сабак алып калыңыздар. Тренер Нурзат Жургоева. Ал эми азыр биз атайын сюжет даярдадык элек. Ошол сюжетке өтөлү. Бакен Кыдыкеев атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты жана Гүлшара Дуулатова атындагы республикалык сыйлыктын ээси, маданияттын мыкты кызматкери Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрынын жайында көп жылдан бери сахна күйүү боюнча сабак берип келген манасчы актриса ырчы. Айтып отурсам толтура. Бизде Ширин Сарыгулова
атайын жаштарды чогултуп сахна кеби дикцияны жакшыртуу, сүйлөө речини өнүктүрүү боюнча бизге атайын сабак берген. Ошол сабактан улам сюжет даярдаганбыз. Мына ошол сюжет бардыгыңыздарга пайдалуу болот деген ойдобуз дагы. Жана көңүл буруп, назар салып коюңуздарга суранабыз. Ай арасы, ой, де арал, тар аралда марал бар, марал бар, алар тар арал, ал маралдар ал таралар, ал Бат-баттан жай айткансыздар. де арал тар марал, ой, де арал тар аралда марал бар, ал маралдар алмалардар таралар, көпкөлө өтөт. Эртең аркырлар биздин эртең аркырлар маралчага маралча. Эртең аркырлар маралчалабаса кимдин Кабырга диафрагмалык туура дем алуу, интонациянын түрдүү палитрасы, жагымдуу үн, анын ийкемдүүлүгү, көркөмдүүлүгү. Бул сапаттарды колдонуп жана башкара билген адам мыкты дикциянын ээси. Тиштери мисалы баягы бири-бирине мындай кыйгаш жайгашып калгандар, бирөөнүн эги астыга эринип чыгып калганы бардын жагычы, анан алар кыйыныраак болот да. Но баягы биз колубуздан келген бардык тыбыштардын бардыгын үйрөтүп, дефектилерин жойгонго аракет кылабыз. Ошонун негизинде мисалы бизде таптакыр эле с деп сүйлөгөндөр келет, сабис деп сүйлөгөндөр келет да. Мисалы саламатсызбы, сагызган сактыгынан коркобу, суктугунан коркобу деген сыяктуу. Ушулардын бардыгын биз баягы ушул айтып атпайм, этап менен бизде 4-5 курс ушул жылдары биз речь сабагын өтөбүз да. Ошонун жүрүшүндө эле улам кыйындай баштайт, ошонун бардыгына сүңгүп кирип кетсе студент, үйрөнөм деген адам, анда анын оңдоп дефектиси жоюлат. Алгач дем алууну туура аткаруу керек. Дем алуу процесси демди алуу жана чыгаруудан турат. Аудиториянын же микрофондун алдында турганда демди башкара билүү маанилүү. Биз азыр сүйлөп атканда кичине дыхание бар да, дем бар. Ошону чыгарып салалычы. Ана дегенде колуңар турбайбы, кирип кеттиби? Калбай калды да. Өч дегендей. Анан кайра мурун менен оозду чаап туруп, мурундун эки тамоосу бар го, ошол менен ичибизге аба куябыз. Дегенде арпыз жутуп алышым керек. Кайра чыгарабыз. Алдык. 1. Чыгар. Чыгар. Ал. Чыгарабыз жайдан. 1, 2. Текстин кунарын кетирбей, ар бир сөздү туура жана так айтуу үчүн эрин, тил тиш менен иштөө. Тактап айтканда артикуляциянын активдүү иштөөсү керек. 3, 4 астыга, 5 артка. Ошондой эле шаңшыган үндүү болууну кааласаңыз, ал жыйынтыкка жеткире турган бир нече гимнастикаларды аткарыңыз. Стоп! Чыкпагыла, бул тоналистан чыкпагыла. Жок, дебейле. Ушул эле тоналистта турабыз. Жогоруда көрсөтүлгөн көнүгүүлөр бир гана алып баруучу, дикторлор үчүн эмес. Жашооңузда тил маданиятын түшүрбөй, таңдайыңыздан таттуу кепти куюлткан, таза сүйлөө менен ийгиликтүү инсан болууга жол ачылат дейт Ширин Сарыгулова.
негизи эле бала төрөлгөндөн баштап эле негизи ата энеси өзү үйрөтүш керек. Негизи ушул тыбыштардын, тактыгын алифбеден баштап эле мугалим үйрөтүүсү зарыл. Андай мугалимдер бізде кыргыз тилчилер, баягы эне тилден, начальник класстарга берген мугалимдер ушул биздин сабактын баягы университеттерди жоктугунан айынан ушул сабактарда баягы адамдын речине, ушунун артикуляциясына көңүл бурбай атышат. Ошондуктан мен айтар элем да ушул ата энелер көрүп отурса, ушул апалар үйрөтүшү керек да. Андан тышкары кеп техникасын өздөштүрүүнү кааласаңыз, өзүңүз жактырган чыгарманы тандап алып, материалда көрсөтүлгөн эрежелерди колдонуп, көркөмдөп, ичтен эмес сырттан үндү бийик чыгарып окуп турууңуз шарт. Адам оратор болуп жаралбайт, ал бара-бара оратор болот деп айтылган кептер бар. Мына ошол сыңарындай бүгүн дагы сиздерге бир пайдасы тие турган эфирлердин бирин өткөрүп жатабыз. Бүгүнкү темабыз оратордук искусство. Коногубуз Нурзат Жоргоева. Биз болсо маекти алдын көздө улайбыз, бирок бардыгыңыздарга эсиңиздерге салып өтөйүн, 56 46 85 номерлерине чыгып, өзүңүзгө кызыктырган суроолоруңуздарга жооп ала алсаңыздар болот. Биз сиздерди кучак жайып тосуп алууга даярбыз. Кадамды алдын көздөй таштайлы. Нурзат айым, менде кийинки суроо бар. Кайсыл жактан маалыматтарды карабайлы, окуу борборлорунда бардык жерде мындай маалымат берилген да. Ар бир адам ийгиликке жетем десе, баягы ораторлук искусствого ээ болуш керек дегендейчи. Ар бир адам үйрөнгөнгө аракеттениш керек дегендей. Анан мисал үчүн алып көрөлү, жөн эле бир сантехник, кандайдыр бир машина унаа-оңдоочу, көчө шыпыргычтарга бул искусствонун эмне кереги бар? Аларга ошол искусство аларда жок болгондуктан мүмкүн алар ошондой кызматка ээ болуп келаткандыр. Себеби дегенде ийгиликке жетиш үчүн эң негизги бул адам менен баарлашууну билүү. Азыркы кезде эң кыйын ораторский центр Америкада жайгашкан, Гарвард университетинде. Ошол жерде 5 жыл мурун изилдөөлөрдү өткөзгөн да. Алар өзлөрүнүн ошо Америкадагы 1000 эң ийгиликтүү адамдарды тандап алышкандагы, анан ошолордун кайсы сапат аларга ийгилик алып келди деген изилдөөлөрдү өткөргөндө 80% аларга ийгилик алып келген бул адамдар менен баарлашып байланышканды билген өнөр. Ошон үчүн алар ийгиликтүү болуп чыгат. 19% бул кандайдыр бир жаңы информация технологияларды билгендиктен, 1% бул жанагы кандайдыр бир жаңы инновацияларды ойлоп тапканбы? Куралдар менен иштеген кишилер да. Ошон үчүн ийгиликтүү болуш үчүн баарлашып, сүйлөшүп, оратордук кандайдыр бир чеберчиликти өзүнө билип үйрөнүп алган эң маанилүү нерсе. Бизде Ширин айым сюжетте айтып өттү, бизде ушул балдарга жаштайынан үйрөтсө жакшы болот дегендейчи. Анан Кыргызстанда ораторлук искусство канчалык деңгээлде өнүккөн? Бизде мыкты ораторлор деп кимди айта алат элеңиз? Негизи эле дүйнөлүк деңгээлде айтканда бизде Кыргызстанда мыкты ораторлор жок. Мыкты эң кыйын ораторлор ошол эле жанакыл Америкада. Эмнеге? Себеби дегенде ал жерде демократия өнүккөн. Оратордук искусство ошо демократия, сөз эркиндиги өнүккөн жерде бар болот да. Биз демократияны Моңгол Советтер Союзунан таркагандан кийин эле демократия келди да. Америкада бул деген кылымдардан бери бар нерсе. Ошон үчүн аларда ораторлук искусство аябай өнүккөн, а бизде азырынча ал өнүгө элек. Биздин негизи эле балдарды кантип чоңойтот? Тыюулар менен чоңойтот, туурабы? Баланы көп тыябыз. Ал нерсени кармаба, ага тийбе, көп сүйлөбө. Баланын оюн сурап да койбойбуз. Жада калса баардыгыбызга эле белгилүү болсо керек, кыргыздарда үйгө конок келсе, балдарды бир өзүнчө бөлмөгө айдап киргизип жиберебиз, же болбосо эшикке чыгарып бар, ойной бергиле деп коебуз го. Бала ошон үчүн эл менен баарлашпай, көп сүйлөшпөй жүрүп, ошол нерсе анда калыптанып калат да. Мен бул нерсени жаман деп да айта албайм, жакшы деп да айта албайм, бул просто биздин менталитет.
ушундай. Биздин баягы чыгыш маданиятына жакын болгондуктан биз ошондой менталитет бизде калыптанып калган. Ошон үчүн бизде кыйын мыкты оратор болуш үчүн сөз эркиндикти жаштайынан бериш керек да. Баланын оюн сураш керек. Сен бул нерсеңди кантип ойлойсуң? Мисалы үчүн өзүнүн ага тиешелүү нерселерди өзүнөн эле сураганыбыз жакшы. Ошондо бала өзүнүн оюн толук кандуу айтып, анын угуп атканын байкап туруп, анан аң сезиминде бир нерсе бир ойгонот да, анан алда бир ички бир эркиндик пайда болот да, анан ошондон улам ал эркин сүйлөп оратор, келечекте мыкты ораторлордон боло алат. Жанагы тыюулар менен чоңойгон бала бул баары бир коркуу, жабык болуп калат, коркок болуп калат. Бир нерсени билип турса дагы айта албай, оюн айта албай отура берет да. Ошол себептен бизде мамлекеттик деңгээлде деле, дүйнөлүк деңгээлде кыйын мыкты ораторлор жок. Мамлекеттик өзүбүздүн деңгээлибизде бар, эми алардын атын атабай эле коеюн, көрүүчүлөр өзүлөрү деле билет болуш керек. Балким сиздин оюңузча эле айтып көрбөйсүз, кимди мыкты оратор? Негизи мыкты ораторлор диний тарабында көп болот. Абдышүкүр Нурматов, саясатчылардан биз өзүбүз деле баягы окуучулардан сурамжылоо жүргүзөбүз да. Кыргыздарда эң мыкты оратор ким десең эле Адахан Мадумаровду айтышат, анан Текебаевди айтышат. Эки кишинин негизи ораторлук деңгээли биздин мамлекеттик деңгээлде чынында эле жакшы. Жакшы, кийинки суроого өтөлү. Чыныгы оратор кандай сапаттарга ээ болуш керек? Чыныгы оратор жанагы мен айтып өткөндөй кандайдыр бир эркиндик болуш керек, өзүнө ишеним болуш керек. Оратор болуш үчүн сөз байлык көбүрөөк болуш керек. Сөз байлык көбүрөөк болуш үчүн китепти көбүрөөк окуш керек. Кандайдыр бир маданий чөйрөлөрдү көп болуш керек. Мисалы үчүн театрларда же болбосо биз жөнөкөй сүйлөшүп аткан күнүмдүк сөзүбүз бул жанагы эле кадимки базарда сүйлөп аткан жалпак тил деп коет го, ошондой эле тил. Чындап баягы кыйын мыкты оратор болуш үчүн ошол жанагы эле китептерди окуш керек, маданий театрларга барыш керек, арт-хаус кинолорду көрүш керек. Анан сөз байлыкты өрчүндөтүш үчүн атайын өзүнүн көнүгүүлөрү бар, ошону жасаш керек. Мындай сапаттаргачы кандай сапаттарга ээ болуш керек? Өзүнө өзү ишениш керек. Анан албетте коркуу сезими жок болуш керек. Ошол эки сапатты аябай өнүгүш керек да. Жакшы, Нурзат айым, мынакей теория жүзүндө жарым саат бою маек курдук. Эми практикага өтөлү. Жада бери бекер сабак деп кайталап жатабыз. Эмнеден баштайбыз? Эң биринчи эле сюжеттен көрдүк, дикцияны кантип жакшыртуу боюнча, үн боюнча дагы ал жакта баары көрсөтүлгөн. Кийинки этап эмнеден баштайбыз? Кийинки этап дикция менен үндү калыптандырып алгандан кийин жанагы эл алдында чыгып сүйлөөнү коркууну жоюу башталат да. Адам канчалык сөз байлыгы күчтүү болсо дагы элдин алдына чыкканда, айрыкча публикага чыкканда өзүн жоготуп койгон бул эң чоң көйгөйлүү маселе. Ошол нерсени жоюу жаатында иштейбиз. Ал абдан бир өзүнчө эле чоң, мындайча айтканда, орусча айтканда раздел. Бунун менен 2 жума иштешебиз. Жанагы 3 айдын 2 жарым айын эле ошол коркуу сезимин жок кылды. Жада калса 1 ай бою ошол коркуу сезим. Көбүнчөсү элдер ошол маселе менен келишет. Токтолуп калышат ошого дагы. Коркууну кантип жок кылабыз? Ал жерде абдан көп иштешибиз керек да. Бирок сиз азыр кыскача эле көп иштешебиз деп кеттиңиз. Кээ бир бизде байкашымча биздин телеканалды көбүнчө үй кожойкилер үйдө отуруп азыр тамак кылып атканда же тамак берип атканда көрүп жатса керек. Эрлердин курска жазылууга шарттары жок. Балким аларга кеңеш катары эл алдына чыккандагы толкундоону, коркууну жеңүү боюнча бир аз мисал кылып, бир аз айтып өтпөйсүзбү? Негизи эле эл алдында чыгып сүйлөгөнү, коркууну жок кылыш үчүн даярдык болуш керек да. Кайсыл жакка барбай эле, азыркы кезде бизде кыргыздарда тойлор көп. Тойго барып, мисалы үчүн эл алдында чыгып тост сүйлөйбүз, каалоо тилек айтабыз. Мисалы үчүн да, ошондой жерге баратканда деле даярдык болуш керек. Кантип сүйлөйм, эмнени сүйлөйм, сөзүн даярдап, анан репетиция кылып алыш керек. Ошондо
өзүнө өзү даяр болгон киши, эмне деп сүйлөрүн билген кишиде уже 50% коркуу сезими эмне өзүнөн өзү жоголот. Анан негизи эле элдин алдына чыгып сүйлөрдө 3 нерсени мындайча айтканда, көркөмдөп айтканда ысытып алыш керек. Бул эң биринчиси эмоция. Эмоцияны ысытып алыш керек. Мындай кандайдыр эмоциясы жок, көңүлү жок киши эч мындай жакшы сүйлөп бере албайт. Эмоция ойго болуш керек. Ал үчүн, мисалы үчүн бир жерге барып сүйлөө алдында баратып бир кандайдыр бир ушунчалык даңкылдаган музыканы уксаңар болот да. Мындай эмоция ойгонуш керек. Мындай дене дагы ойгонуш керек. Экинчиси бул булчуңдарды ойготуш керек деп коет. Бул массаж. Биз негизи эле чыгып сүйлөп атканда корккондо мынтип өзүбүз кысылып кетебиз да, булчуңдарыбыз бизди кысып кармап калат. Ошол учурда огош бетер коркуп атканда өзүбүз дагы көптөр байкайбыз, кызарып кетет, титиреп калтырагандар болот. Ошол нерсени жоюш үчүн массаж кылыш керек. Жаныңарда бирөө болсо, ага массаж жасатып алсаңар болот. Мындай айрыкча моюн тараптарда көп кысымдар ушул жакта болот. Ушул жерлерге массаж жасатып алсаңар, негизи эле массаж деген жакшы нерсе, ден соолукка да пайдалуу. Анан үчүнчү нерсе бул ой жүгүртүүнү ысытып алыш керек. Ал үчүн кандайдыр бир убакытта 5-10 минутта китеп окуш керек. Китеп окуп атканда ошол сүйлөй турган темаңарга дал келбесе мейли, эч нерсе болбойт. Жөн гана китеп окуп отуруш керек. Ошол учурда баягы бизде катылып жаткан сөздөр ойгонот. Коркуу сезими эмнегедир өзүнөн өзү жоголуп баштайт. Сөздөр пайда болот да. Биз коркуп атканда сөздөр жоголуп кетет да, ошондон улам да корко беребиз да. Баягы китеп окуп атканда ой жүгүртүүбүз дагы мындай иштеп, сөздөр ойгонуп баштайт дагы. Биз эмнеден сүйлөп баштайбыз, кайсы сөздөрдү сүйлөйбүз, эмнегедир өзүнөн өзү эсибизге келет. Ошон үчүн эл алдында чыгып сүйлөөнүн алдында 3 нерсени ысытып алыш керек. Бул эмоция, булчуңдарды, анан ой жүгүртүүнү. Анын ыкмаларын айттым. Жакшы, жөнөкөй эле кыргыз тойлорун алып көрөлү. Ушул сиз айткан 3 нерсени даярдап эл алдына чыкты, бирок кандайдыр бир факторлор, кандайдыр бир нерселер анын оюн бөлүп жүрүп, бир ыңгайсыз абалга калып, сөзүн унуп койду, ушундай учурлар болот го. Ошол учурда кантип абалдан чыкса болот? Эң негизгиси ал өзүнүн жоготуп алганын элге билгизбеш керек. Себеби дегенде коркуп өзүн өзү жоготуп алган кишини байкап койсо болот дагы. Огош бетер анын кыйналып атканын көрүп, баардыгыбыз кайра коркуп аны карап тура бергенде, ал киши өзүн өзү андан бетер жоготуп алат да. Ошон үчүн эч нерсе болбогондой эле кайра улантып кеткенге аракет кылыш керек. Жада калса кайра башынан баштап кете берсе болот. Бул нерсе биз эмне үчүн коркуу сезим болот? Биз эмнегедир өзүбүздү аябай мындай идеалдуу сезе беребиз да. Башкалардан өзгөчө сезе беребиз. Мен мейли башка жаңылса мейли, бирок мен жаңылбашым керек деген өзүбүзгө ошондой команда берип алабыз дагы, анан ошол менен өзүбүз кыйналып беребиз. Ар бир адамда ката кетет. Бул эч ката кетпеген адам болбойт. Эң мыкты ораторлор дагы мындай нерселерди жасап турат. Ошон үчүн идеалдуулукту ташташ керек эң негизгисинен. Өзүңдү катардагыдай эле кишидей сезип, ката кемчилик кетиргенге акым бар дегендей мамиле кылышың керек да. Дагы мен оратордук искусство боюнча маалыматтарды окуп атсам, оратор эл алдына чыкканда баягы өзүн алып туруусу дейли, алып турганы дагы бир өзгөчө болуш керек дейт. Кандай болуш керек? Мисалы үчүн тойлордо карасаң микрофонду алат, бир бутуна сүйөнүп алат, же эки бутун мынтип кайчылаштырып алат. Кантип туруш керек? Ошол эреже менен да бөлүшө өтсөңүз. Негизи оратордун, мыкты ораторду оозун ачып, оозунан сөзү чыга электе эле кыйын оратор экен, ошо турган турушунан билсе болот да. Өзүнө ишенген мыкты оратор бекем эки бутунда тең турат. Бир бутуна кыйшыйып турган киши бул коркуп аткан, толкундап аткан, жүрөксүнүп аткан киши деп эсептесек болот. Өзүнө ишенген киши эки бутуна тең турат. Сөзсүз түрдө колдор ачык болуш керек. Жанагы жабылып, кээде колдорду бекитип, же болбосо аркага алып аласыз го. Колдорду эмне кыларыбызды билбей жамынып
жабынып өзүбүздү жаап алабыз. Бул нерсе адамдын өзүнүн коркуп атканын окубаган деле киши билип койсо болот да. Ошон үчүн колдорду ачык кармаш керек. Микрофон болсо бул эң жакшы нерсе. Себеби дегенде колдо бирдемке болгондо бул аябай жардам берет. Колдор бош болуп калганда кыйын да. Колдордо бир нерсе болсо, кээде байкайсыңарбы, тренерлер колуна маркер кармап алат. Ал жардам берет да. Кечиресиңер. Микрофон бул эң чоң жардам. Бир кол бош эмес, экинчи кол менен кыймылдап, колду ачык, элге ачык кармап сүйлөгөндө бул анын элге ачык экенин да билгизет, жагымдуу да көрүнөт. Анан коркпой сүйлөп атканын да бир белгиси болуп эсептелинет. Ардактуу көрүүчүлөр, оратордук искусствого арналган темага күбө болуп жатасыздар. Азыр Кимус каналы өзүнүн кадамын алдын көздөй таштайт. 56 46 85 номерлери сиздерди күтүп жаткан кез. Азыр жардамалык тыныгууга өтөлүм. Андан соң кайрадан кызыктуу, пайдалуу маегибизди улантабыз. Кадамды алдын көздөй таштайбыз. Кефир берүүсүндө оратордук искусствого арналган теманы козгоп, ушул туурасында кеп салып жатабыз. Биздин коногубуз Нурзат Жоргоева кызыктуу, пайдалуу кеңештер менен бөлүшүп жаткан кезде биз болсо маегибизди уланта беребиз. Бирок дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөйүн, 56 46 85 номерлерине байланышка чыгууга баардыгыңыздарды чакырабыз. Жанагы адам өзүн эл алдына алып чыкканда алып туруу, кандай туруш керек туурасында сүйлөштүк да, кандай эрежелерди сактаса баягы сүйлөгөн сөздөрү эффектүү болот десек болот. Элдин алдында чыгып сүйлөп атканда сөзсүз түрдө эл менен иштеш керек. Бул элдин көзүн караш керек. Көпчүлүгү эле мисалы үчүн биздин окуу жайга келгенде биринчи жолу камерага тартып айтып өзүлөрү жөнүндө айтып кетип атканда эле өзүлөрү көрүшөт, же болбосо өйдө жакты карайт, же ылдый жакты карайт, көздөр бир жерде тура албайт да. Бул сөзсүз түрдө өзүнө ишенбеген коркок кишинин белгиси. Көздөр бир жерде турбаган кишини коркок деп билсе болот. Ошон үчүн сүйлөп атканда эл менен иштеш үчүн элге карап сүйлөш керек, элдин көзүн карап сүйлөш керек. Көп киши отурганда ошончо кишинин көзүнөн толкундоо болот. Бул сөзсүз түрдө негизи эле ошо эң биринчи көздөн коркобуз да. Анан көздөн коркпош үчүн атайын көнүгүүлөр бар. Анын бири мисалы үчүн күзгү менен иштеш керек. Жанакы кыргыздарда бир биз кичинекей кезибизде оюн бар эле, көз караш деп койгон. Көздү карашып, ким биринчи жумса, ал киши утулат дегенчи. Бул нерсе эң жакшы көнүгүүлөрдүн бири биздин окуу жайда. Сиздер да жасайсыздарбы? Биз дагы жасайбыз, себеби ошол жанагы элдин көзүн коркпой караш үчүн ошол көнүгүүнү жасатабыз. Караганда дагы жөн эле карабастан, негизи эле сүйлөшүп атканда кишинин оң көзүн карап сүйлөш керек. Аябай эле көздөрдөн корксоңор, эки көздүн тең ортосун карап сүйлөсөңөр, ошо көзгө карап сүйлөп аткан болуп эсептелинип калынат. Ошон үчүн бул бир ошол учурдан чыгып кетүүнүн бир жолу, же болбосо оң көздү караш керек дагы. Анан үйдөн күзгүнү аласыңар дагы өзүңөрдүн оң көзүңөрдү тынбай көпкө чейин карайсыңар. Көчөдө кетип баратканда дагы жаныңарда өтүп кетип аткан кишилердин көзүн көпкө чейин ошол кишини көзүн карап узатасыңар. Көзүн карап барып бул нерсе силерде калыптанып калат дагы, көздөрдөн коркуу сезим жоголот. Анан аудиторияда иштеп атканда негизи эле баардык отурган кишинин көзүн карап иштеш бул болбойт. Ошон үчүн аудиторияда маңдайдан, сол жактан, оң жактан 2-3 кишини тандап алабыз да, ошол 3 кишинин көзүн карайбыз. Ошондо баардык аудитория менен иштешип аткандай болуп калабыз. Баягы концерт алып барууга, сахнага чыгайын деп аябай толкунданып, мен даярданып жүргөндө мага бирөө кеңеш берди эле. Адамдардын көзүн кароодон корксоң дейт, бир өзүңө ыңгайлуу жайды таап ал. Бул жерден ортодон бир стол болобу, отургуч болобу, бош отургуч. Ушул туурабы? Ушул мен азыр айтып кеткендин эле бир түрү да, ошо маңдайдан, оң жактан, сол жактан. Бул жанагы көз менен иштешпей, көздү жасаган көнүгүүнү жасабаган кишинин көзүн карабай, бир кандайдыр бир боштук жерлерди таап алат да. Жанагы көздөр менен иштешип калган киши, ал көздөрдү эле карайт. Ошо үч тараптан өзүнө жагымдуу кишилерди таап алат дагы, ошол кишилердин көздөрү менен иштешет. Жакшы.
Бул туурасында сөздү жыйынтыктап кийинки көтөлүү эл алдында канча мыкты сүйлөп үнүң жакшы болсо дагы ар бир адамдын кеп маданияты сөз байлыгы болуш керек. Бул нерсени өнүктүрүү үчүн эмнеден баштайбыз? Бул мен азыр айта албайм. Негизги бизде сөз байлыкты көбөйтүү үчүн аябай мыкты бир көнүгүү бар. Бул нерсени азыр айта албайм, бирок жеңилиректерин айтып кетем. Айтса баары билип алат. Айтса баары билип алат. Ошон үчүн жеңилиректерин айтып кетем. Негизи эле сөз байлыкты көбөйтүш үчүн жана эле айтып кеттим, дагы бир жолу кайталап кетейин. Китептерди көп окуш керек да. Анан негизи эле ушул учурга чейин биз мектепте, чоң окуу жайда китептерди көп эле окуганбыз да. Демек бизде сөз байлык баардыгыбызда эле көп. Китеп окуган, негизи эле окуган кишиде сөз байлык көп. Ал өзү корккон үчүн гана жөнөкөй эле сөздөр менен сүйлөп, өзүнүн баягы запасындагы сөздөрдү айтпайт да. Биздин негизи сезимибизде ошол канча сөздү китептен окусак, ошонун баары бар. Болгону гана биз ошол сөздүн 10-15% менен гана сүйлөшөт экенбиз дагы, күнүмдүк калган пайызы, 85% уктап жатат экен да сөздөр. Ал сөздөрдү ойготуш керек. Аны ойготуш үчүн ошол жана бизде бир аябай мыкты көнүгүү бар, аны азыр айта албайм. Эң жеңилин айтып кетейин. Бул мисалы үчүн биз көбүнчөсү эгер оң кол менен кыймылдасак, сол колду да кыймылдатканга аракет кылышыбыз. Мисалы үчүн тишибизди жуусак деле баягы солокойлор оң кол менен кыймылдайбыз. Колду алмаштырыш керек да. Мен мисалы үчүн оң кол менен көбүнчөсүн иштейм. Сол колумду көбүнчөсүн кээде эле жардамчы катары колдоном, мындайча айтканда. Ошон үчүн мындан ары сол колду дагы көбүрөөк кыймылдатып башташ керек. Анан дагы бир көнүгүү, бул мисалы үчүн колду мындай кылып, бирөөнү мындай кылып кармайбыз дагы, анан момунткенде баягы мээбизде бир башкача, мындайча айтканда, кыймылдар болуп баштайт экен дагы, анан сөздөрдүн ойгонушуна бул дагы жардам берет. Эки колду мындай тең кыймылдатыш керек. Кыйын нерсе окшойт. Бирок эң оңой нерсесин айтып өтөйүн дедиңиз, биринчи жолу болуп жатам. Эң оңой нерсеси эле ушул. Ушул жардам береби? Ушул жардам берет. Мен буну өзүм чыгарып айтып аткан жерим жок, же болбосо биздин окуу жайдын ойноп иштеп чыккан нерсеси эмес. Бул изилдөөлөрдөн, ошол жанагы мен башында айтып кетпедимби, Гарвард университетинде эң мыкты ораторский центр бар деп, ошол жактан алынат. Бардык көнүгүүлөрдүн баары мыкты ораторский центр, эң мыкты чындап жардам берген таасирлүү көнүгүүлөрдүн баарын ошол жактан алабыз да. Ошон үчүн бул эң жөнөкөй. Буну каалаган жерден телевизор көрүп отуруп деле, жөн эле турган кезден эле жасай берсе болот. Кааласаңар дагы бир жолу көргөзө кетейин. Бир колду жанагы биз чётки деп коебуз го, ошондой кылабыз да, бир колду мындай кармайбыз да, анан бир заматта эле экөөнү алмаштыра беребиз. Ошол учурда баягы кан тамырлар аркылуу мээбизде бир жакшы кыймылдар болот экен дагы, анан биздин баягы мээбиз мындайча айтканда мээ иштеши жакшы болот экен дагы, анан жанагы уктап жаткан сөздөрдүн ойгонушуна да жакшы таасир берет экен. Ошол жардам берет окшойт. Азыр жада калсыз жай кылганда дагы адашып атам. Жакшы кеңеш болду десем жалышпай болуш керекми? Нурзат айым, мынакей 40 мүнөттөн ашык убакыт баарлашып койдук. Бул жерден дикция, үн, коркууну жеңүү, сөз байлык, эл алдына кантип алып жүрүш керек дейт. Программада дагы эмне бар? Адамдар эмнени билиш керек? Адамдар бизде суроолор боюнча абдан көп суроолор тост айтуу боюнча. Негизи эле тост айтуу көпчүлүккө проблема, маселе болуп келет экен. Бардыгыбызга эле мындай таанымал учур болсо керек. Тост айтып атканда, сен азыр тост айтып кой дегенде эле бир жүрөктөр дүкүлдөп, коркуу сезим башталат дагы. Анан ушунчалык жан дүйнөбүз менен жакшы каалоо тилектерди айтардын ордуна биз адаттагы эле сөздөрдү айтып, мындайча айтканда, жанакы салат бар эмеспи, винегрет. Ден соолугун да каалайбыз, ийгилигин да каалайбыз, баардык нерсени, сулуулугун баардыгын каалап бир винегрет тост кылып туруп,
адамга берип тартуулап коебуз да. Андай болбош керек. Тост айтуунун өзүнүн ыкмалары бар. Тост айтуунун өзүнүн 4 ыкмасы бар. Ошол тосту кантип айтыш керек, ошону үйрөтөбүз. Анан бизге жанагы студенттер келгенде жанакы диплом же болбосо рефераттарын жакташканда кантип эмнеден баштасам болот, негизи эле проблеманы эл алдында чыгарганда эмнеден баштасам болот, кантип элди өзүмө тартып алсам болот деген суроолор болот. Ошон үчүн өзүнүн сөз айтуунун өзүнүн бир ыраттуулугу болот деп коет. Мындай өзүнүн биринчи эмнеден башташ керек, экинчи, ошонун 9 жолу бар, 9 мындайча айтканда тепкичи бар. Биринчи, экинчи ошолорду үйрөтөбүз. Дагы кызыктуу, мисалы үчүн жанакы полевой тренинг деп атпаймынбы, эшикке чыккан тренинг, бул өзүнчө эле бир абдан көп убакытты алат, кызыктуу, коркунучтуу. Негизи биздин окуу жайда абдан кызыктуу өтөт да. Жашы, биздин эфирибиз деле өз соңуна келип калды. Бирок маанилүү суроом бар, эң акыркы суроо. Жана эле айттым, үй кожойкилер багы курстарга жазылууга мүмкүнчүлүгү жок адамдар көп, шарттары болбойт, убактысы болбойт дейли. Үй шартында эле оратордук искусство, чечендик чеберди деле алып көрөлү. Кантип үйдөн отуруп эле өнүктүрө берсе болот? Үйдөн өнүктүрүш үчүн жанагы эле китептерди көп окуш керек дагы. Анан дикцияны өнүктүрүш үчүн жаңылмачтарды бат-баттан айтып жаттап туруш керек. Үндү негизи эле биз сүйлөп аткан үн бул публиканын алдында чыгып бул үн менен сүйлөгөнгө болбойт. Адамды үнү аркылуу анын канчалык жеке инсандык күчтүүлүгүн билебиз, үнүнөн эле. Ошон үчүн үндү калыптандырыш үчүн туура дем алыш керек. Туура дем алуунун бир жолу курсак менен дем алабыз. Биз негизи дем алганда өпкө менен дем алабыз да, деп эле бияка демди чогултуп беребиз. Демди болсо курсак алыш керек. Курсак алып, курсак аркылуу дем алганда үнүбүзгө бир чоң таасир этет. Үн деле мисалы үчүн спортсмендер өзлөрүнүн булчуңдарын өстүрүш үчүн машыгып атпайбы? Үнүбүз дагы ошондой булчуңдардан турат да. Аны дагы машыктырып, аябай элге жагымдуу коңур үн кылып алса болот. Бул ошол эң жөнөкөйү туура дем алыш керек. Жанакы жаңылмачтарды жатташ керек. Анан биздин окуу жайга келиш керек деп койбойм. Жакшы. Үн боюнча бир аз токтоп өтөлү. Кээ бирлер кеңештерин айтып коет го, жанагы бышпаган чийки жумуртканы ичсең үнгө жардам тийгизет деген. Бул убактылуу эле нерсе, ошол учурда жардам бериши мүмкүн. Бирок дайыма, ар дайым үнүм жакшы болсун десеңер, дикторлор негизи бир көнүгүүнү жасайт, алар көнүгүүнү көп жасайт. Ошолордун бир көнүгүүсү бул уу тамгасы деп коет экен. Уу тамганы көпкө чейин узак кылып айтыш керек экен да. Күндө жок дегенде 5-6 минуттадан уу деп жасай берсе, барып үн калыптанат экен. Жанагы туура дем алыш керек. Ошондон бул эми жөнөкөй көнүгүүлөр. Демек, аракеттенген каалаган адамдын колунан келет эби үндү өзгөртүш? Адамдын өзүнүн каалоосунан болуш керек. Канчалык, мисалы үчүн, эң мыкты илгери байыркы негизи ораторлук искусство Грецияда жаралганда, эң мыкты ораторлор булар Демосфен, Перикл деген кишилер болгон. Мисалы үчүн Демосфен сүйлөгөндө сөздөрү так чыкчу эмес экен, ушунчалык өзү коркок кыйшаңдап баскан, ушунчалык эл алдында аны сүйлөйт деп эч ким айта алчу эмес экен да. Бирок аябай күч аракети менен ал дикциясын оңоп алган. Мисалы үчүн, алар болсо оозуна ташты толтуруп алып, шар аккан суунун жанына барып, кыйкырып, акырып сүйлөгөн. Ошол шар аккан сууну жеңиш керек эле да, үн менен бакырып. Ошондо үнү да калыптанган. Жана оозуна таш менен сүйлөгөндө дикция да оңолгон да. Ошон үчүн адам өзүндө чыныгы каалоо болсо, сөзсүз түрдө өзүндө ораторлук чеберчиликти өнүктүрүп өстүрүп алса болот. Жакшы экен, бизде убакыт чектелүү, 1 саат убакыт кантип өтүп кеткенин да байкабай калдык. Клипте көрбөй калыптырбыз, 1 саат сүйлөшүп отуруп. Эми биздин сыйлуу коногубуз катары сизге акыркы эркин микрофон тартуулайм. Көрүүчүлөрдү чакырып өтөсүзбү? Кыргыз элине каалуу тилектериңиз болсо айтсаңыз болот.
Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Кеймус каналынын телекөрүүчүлөрү, сиздерге эң биринчиден кааларым илимдин аркасынан ар дайым жүрө бериңиздер, китепти көп окуңуздар. Ошондо гана сиздерде сөз байлык көбөйөт, ошондо гана сиздерде ораторлук чеберчилик өнүгөт десем болот. Андан сөзсүз түрдө өзүңүздөрдү өнүктүрүш үчүн талыкпай аракет жасаңыздар, курстарга катышыңыздар. Ошондо гана мен ойлойм биздин мамлекетте болочокто мыкты ораторлор жаралат. Кечиресиз, улам кайталатып жатканыбызга бул жактан дагы сураныч келди. Дарегиңизди дагы бир жолу жакшылап айтып коюңуз. Эфир аркылуу телефонуман бери айта берсем. Телефонуңуз дарек кантип тапса болот? Бизди эң жеңил эле таба алсаңыздар болот. Facebook'та барбыз. Менин атым Facebook'та Нура Жоргоева. Андан ораторский искусство. Негизи мага эле түз кайрылсаңыздар, андан ары мен баракчама кирип деле таба алсаңыздар болот. Ошол жактан мага кайрылсаңыздар болот. Анан биздин дарек ушул эле Бишкек шаарынын тең ортосунда жайгашканбыз. Дарегимди, анан телефонумду студияга калтырып кетем. Сиздер менен иштешкенге ар дайым даярмын. Жакшы. Эфирден тышкары байланышка чыгыңыздар. Биз сиздерге номерин, дарегин тартынбастан эле беребиз. Баш тартпай эле. Андыктан байланышка чыгыңыздар. 56-46-85 номерлерине чалсаңыздар болот. Нурзат айым, алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мындай аз болсо дагы кенен эле айтып бердиңиз деген ойдомун. Бекер сабак бергениңиз үчүн рахмат. Анан ишиңизге ийгилик, окуучулар көбөйүп, сиздин кол алдыңыздан тарбияланып чыккан ораторлор көбөйө берсин дейм. Рахмат. Силерге да чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер Кеймус каналынан кефир берүүсүнө көңүл бурдуңуздар. Биз убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Эртеңки эс алуу күндөрүңүздөр жакшы өтсүн. Кызматтан Архан Садралиева болду. Элибиз аман, элибиздин ичинен биз аман бололу.